Бул азыр биз турган жер 19-кылымда балдарды билимге сугарган Молдонияз, алгачкы агартуучу Молдонияздын мектеп үңкүрү. Бул жакта ушул биздин артыбызда турган мектеп үңкүр мурда 2 бөлмөлүү болуп, 19-кылымда ушул балдарга суу өтпөгөндөй баягы шарты менен 2 комнаталуу үйдө балдарды биринчи жолу ушул жерде окуткан. Бул жергиликтүү бюджеттен ошо 1 миллион сом, ушул райондо өнүктүрүү фонддон биз ушул сунуштап, Кутбулдин Абдрахманович колдоп 3 миллион сом бөлүнүп, анан сырткары Молдонияздын урпактары тарабынан ушундай 19-кылымдагы мектеп үңкүр толук реконструкциядан өтүп, мына колдонууга берилди азыр. Бunda баары мына жакта Карадаган деген кыштообуз бар, ошол жакта жашаган. Молдонияз өзү ошол убакта эле аябай билимдүү болгон, ошол убакта өзү бул жерден билим алып, бул жерден Кашкарга чейин барып билим алып келген. Өзү билимдүү болгондугу үчүн ошол өзү эле ошол айылдагы балдарды, кызыккан балдарды, зирек балдарды топтоп өзү окута баштаган. Алар айтканда сабатын жою баштаган. Революцияга чейин эле Кокон хандыгы андан кийинки доордо ушул өзү агартуучу катары келечекте балдар билимдүү болсун деп боз үйлөрдө, үңкүрдө, мектебинде балдарды окутуп келген. Молдонияз өзүнүн мына 10го жакын китебин жазган, өзүнүн кол жазмасы менен. Ошонун бир 3 китеби бизге келип жетти. 3 китебинде эле ушунчалык бир тарыхый өтө бир мыкты маалыматтар бар. Ал нарк жөнүндө, тарых жөнүндө, Кыргызстандын бүтүндөй аймактары жөнүндө, ушул тарыхый инсандар жөнүндө өтө кызыктуу маалыматтарды жазган. Мына Молдонияздын 200 жылдык мааракеси Кыргызстандагы мааракелерге өрнөк болуп атат. Себеби Молдонияздын 200 жылдыгына арналып 7 китеп чыкты. Анын бир китеби Түрксойдун колдоосунда, Султан Акимович Раевдин колдоосунда, ал Түркиядан басылып чыгып атат. Түрк тилинде басылып чыкты. Андан башка анын өмүр таржымалына арналган ушул 6 китеп чыкты.